Премьер-министр Кубатбек Боронов Чүй облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Ысык Ата районундагы фермердик чарбанын иши менен таанышты. 20 гектар жери бар чарбада 12 киши иштейт. Бул жерде асыл тукум жылкы, ири мүйүздүү мал, кой жана чочко багылат. Жалпысынан 1000ден ашык ири мүйүздүү мал жана майда жандыктар бар. Премьер-министр Кубатбек Боронов комплекстин инфраструктурасын көрүп чыгып, агро өнөр жай комплексинде өндүрүштү көбөйтүү маанилүү экендигин белгиледи. Чүй облусу дыйканчылык кылуу жана мал багуу боюнча эң жакшы өнүккөн аймак болуп саналат. Айрым айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кластеринин өнүктүрүү жана адистештирүү региондордун өнүгүшүнө реалдуу дем бериш керек, деп белгиледи өкмөт башчы. Жумушчу сапарынын алкагында Кубатбек Боронов фермерлер менен жолугуп, анда айыл чарба техникаларын лизингке берүү жана жеңилдетилген насыя аркылуу финансылык колдоо маселелерин талкуулады. Премьер-министр жеңилдетилген насыя жана дыйкандарды мамлекеттик жана коммерциялык банктар аркылуу лизингке техника берүүнү камсыз кылуу программасы боюнча кенен түшүндүрмө берди. Ошондой эле премьер-министр Ивановка айылындагы фермердик чарбасына барды. Анда 25 гектар суулуу жерге пияз отургузулган. Дыйкандар тамчылатып сугаруу ыкмасы менен ар бир гектар жерден 100 тоннадан пияз алышат. Фермердик чарбанын иши менен таанышкан өкмөт башчы айыл чарбасынын келечеги тамчылатып сугаруунун алдыңкы технологияларын иштеп чыгууга байланыштуу экендигин белгиледи. Муну менен катар ал Кыргыз Республикасынын өкмөтү продукциясын экспортко чыгарган фермерлерди мындан ары да тараптуу колдоого аларын кошумчалады. Ага кошумча Кубатбек Боронов Чүй облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында Чүй районунун Калыгул айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушуна капсула салуу аземине катышты. Аталган айылдагы эски мектеп 2 окуу корпусунан турат жана 150 окуучулук орунга эсептелген. Учурда мектептин дубалдарында жана шыптарында жаракалар кеткен. Мындан тышкары мектеп имараты сейсмикалык талаптарга жооп бербейт. Өкмөт башчы белгилегендей, мамлекеттик органдар өлкө жарандарынын сапаттуу билим алууга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо үчүн максималдуу күч-аракеттерди жумшоосу зарыл. Региондорду өнүктүрүү биздин ишибиздеги артыкчылыктуу багыт катары саналат. Ушул сыяктуу мектептердин болушу алдыда дагы аткара турган иштер мол экендигинен кабар берет. Аталган мектеп Чүй районундагы эски имараттардын бири. Ал эми балдар коңшу айылдардагы мектептерден билим алууга аргасыз болууда. Күз мезгилинин соңунда объект ишке берилип, балдар жашаган жери боюнча билим алууга шарт түзүлөт деп ишенем, деди премьер-министр. Премьер тийиштүү мамлекеттик органдарга аталган объекттеги курулуш иштерин суук түшкөнгө чейин жыйынтыктоону тапшырды. Ошондой эле Кубатбек Боронов Кошкоргон айылындагы 350 окуучулук орунга эсептелген мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мында курулуш иштери дээрлик аяктап калган. Премьер-министр курулуш иштерин бүткөрүү үчүн тийиштүү каражатты ыкчам тартипте бөлүү тапшырмасын берди. Мындан тышкары өкмөт башчы жергиликтүү калк менен жолугушуп, мектеп белгилеген мөөнөттө пайдаланууга берилерин убадалады. Буга катар Кубатбек Боронов айыл жашоочуларын учурда убактылуу бекитилген санитардык талаптарды аткарууга чакырды.